саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен иштелип чыккан информатика 7-8 9 класстар үчүн авторлору Сыбуля, Самыкбаева, Беляев, Осипова, Мамбетакунов окуу китебинин негизинде даярдалган курска катталуу боюнча болмокчу. Курска катталып, курстагы видео сабактарды, тесттик видео сабактарды, сабактын иштелмесин, презентация, усулдук колдонмолорду көчүрүп алуу боюнча болмокчу. Жана ошол курстан өтүү менен сертификатка ээ болуу боюнча болмокчу. Курска катталуу үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси төмөнкүдөй: https://eduhub.kg деп жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети ачылат. Сайтка катталуу үчүн бул жерден биринчи кезекте тилди тандап алсак болот. Бул жерди басабыз. Кыргызча дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жактан эгерде биринчи жолу катталып аткан болсок, анда катталуу дегенди басабыз. Катталуу дегенди баскандан кийин бул жерге email деген жерге өзүбүздүн электрондук поштанын атын жазабыз. Мисалы электрондук поштанын атын жаздык. Андан кийин толук аты жөнү деген жерге толук аты жөнүбүздү жазабыз. Мисалы бул жерге андан кийин колдонуучунун аты деген жерге англис тамгалары менен колдонуучунун атын жазабыз. Мисалы бул жерге ушинтип жазабыз. Сыр сөз деген жерге эгерде колдонуучунун аты сайтта бар болсо, анда бул жерге сайтта жок атты жазганга мажбур болобуз. Бул жерге сандарды кошуп койсок болот. Мисалы ушинтип санды кошуп коеюн. Мына колдонуучунун аты эгерде сайтта жок болсо, бул жер жашыл болуп калат. Сыр сөз деген жерге сыр сөз жазабыз. Башкача айтканда пароль жазабыз. Паролубуз 10 белгиден туруш керек экен. Паролдо сандар жана латын тамгалары катыш керек. Мисалы бул жерге биз өзүбүздүн паролду жазабыз. Андан кийин жашап турган өлкөңүз же регион деген жерди басабыз да Кыргызстан дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерде кошумча маалымат берип, билим берүү тармагын түзүлдөөнү колдоңуздар деген жерге галочка коюп туруп, төмөн жактан аккаунт түзүү дегенди басып коебуз. Аккаунт түзүү дегенди басканыбызда бизден ушундай болуп паролду сактайынбы деп сурайт. Эгерде компьютер өзүбүздүн жеке компьютерибиз болсо, анда сактап койсок да болот. Каалабасак нет дегенди басып коебуз. Бул жерден аккаунтуңузду активдештириңиз. Аккаунтту активдештирүү үчүн биз электрондук поштабызды карашыбыз керек. Электрондук поштабызга ушу сайттан кат келет. Ошол кат аркылуу, каттагы ссылка аркылуу аккаунтубузду активдештирип коебуз. Ал үчүн плюсту басабыз. Бул жактан өзүбүздүн аккаунтту тандайбыз. Аккаунтту тандагандан кийин аккаунттун жанында 9 чекит бар. Ушул 9 чекит бассак, Google'дун сервистери чыгат. Бул жерден почта дегенди тандайбыз. Почта дегенди тандаганыбызда биздин электрондук почтабыз ачылат. Ачылганга чейин бир аз күтөбүз. Бул жерде мына eduhub, эгерде мындай чыгып кала турган болсо, рекламалар окей деген басып коебуз. Бул жерден eduhub.kg-ден бизге кат келди поштабызга. Ушул катты ачабыз. Катты ачканыбызда бул жерден биз узун көк ссылканы көрөбүз. Бул жерде аяктап калдык. Жогорку сапаттагы eduhub курстарына жазылуу үчүн бул шилтемени колдонуп аккаунтуңузду
активдештириңиз деп турат. Демек биз ушул ссылка аркылуу аккаунтубузду активдештиребиз. Ушул ссылканы басабыз. Ссылканы басканыбызда бизден ийгилик аккаунтуңузду активдештирдиңиз деп чыгат. Эми бул жерден сиз бир дагы курска жазылай элексиз дейт. Демек биз курстарга катталуу үчүн бул жерден курстарды изилдөө деген баскычты басабыз. Курстарды изилдөө деген баскычты басканыбызда бизден ушундай курстардын тизмеги чыгат. Бул жерде орусча жана кыргызча курстардын тизмеги жайгаштырылган. Биз кыргызча курстан өтүү керек болсо, бул жерден кыргызча курстарды тандайбыз. Азыр биз бул жактан маалымат жана информатика деген курсту тандап көрөлү. Ушул курсту тандайбыз. Курсту тандаганыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул жерден ушул номурдагы курска жазылуу дегенди басабыз. Жазылуу дегенди басканыбызда бул жактан ушундай курстун аты чыгат. Бул жерден архивделген курсту көрүү деген баскычты басабыз. Архивделген курсту көрүү деген баскычты басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерден сабактын кириш сөздү окуй турган болсок, ушул жерде кириш сөз дегенди басабыз. Эгерде бул жерде 7-ci, 8-ci, 9-cu класстын темалары боюнча курстар жайгаштырылган. Биз 7-ci класс дегенди басабыз. 7-ci класс дегенди басканыбызда компьютер адамдын турмушунда ушул теманы басабыз. Басканыбызда бул тема боюнча бизге маалыматтар чыгат. Бул жактан биз ушул тема боюнча видео сабакты көрсөк болот. Видео сабакты көрүү үчүн ушул жерди бул жерден play дегенди басабыз. Play дегенди басканыбызда биз бул тема боюнча видео сабакты көрө алабыз. Эгерде видео сабакты бөлүшө турган болсок, бул жакта поделиться деген бар. Поделиться дегенди басып, биз соц тармактар аркылуу видео сабакты бөлүшүп койсок болот. Андан кийин төмөн жакка түшсөк, ушул тема боюнча тесттик суроолор жайгаштырылган. Бул тесттик суроолорго жооп берүү менен биз жетиштүү балл алсак, сертификатка ээ болобуз. Мисалы, адамдын компьютер менен иштөөдөгү зыяндуу жактарын атагыла дейт. Бул жерде бир нече вариант тандоого болот. Көзгө ашыкча күч келүү, нерв системасына күч келүү, манжаларга күч келүү, гиподинамия болушу мүмкүн. Андан кийин бул жерден тапшыр деген баскычты басабыз. Тапшыр деген баскычты басканыбызда бизде азыр бир дагы жооп туура эмес болуп калды. Андан кийин экинчи суроого жооп беребиз. Бул жерден адамдын анатомиясын, анын денесинин түзүлүш функцияларын, компьютердин архитектурасын тиешелүү элементтери менен салыштырып көргүлө дейт. Бул жерди басабыз. Бул жерде мисалы бирин тандаңыз дейт. Мээ кайсыга окшош? Мээ мисалы системалык плата дегенди тандайлы. Тер чыгаруу системасы бул жерден микропроцессор, жүрөк системалык плата, бул жерден камера, бул жерден динамик дегенди тандап туруп, тапшыр дегенди басалы. Тапшыр дегенди басканыбызда мына демек биз 5 упайдан 2 гана упайга ээ болдук. Ушундай кылып бардык суроолорго жооп беребиз. Азыр ушинтип жооп берип өтөбүз. Ушундай кылып бардык суроолорго жооп бергенден кийин төмөн жакта бул жерде усулдук колдонмолор деп турат. Эгерде усулдук колдонмолорду көчүрүп алууну кааласак, анда ушул усулдук колдонмолор дегенди басабыз. Усулдук колдонмолор дегенди басканыбызда бул жактан бизге усулдук колдонмо чыгат. Өзүбүзгө көчүрүп алуу үчүн бул жерден скачать дегенди басабыз. Эгерде принтерден кагазга чыгарып алууну кааласак, анда бул жерден печать дегенди басабыз. Азыр бул жерден скачать дегенди басканыбызда бул маалымат бизге көчүрүлөт. Мына ушул темада
загрузки деген папка бул жерде белгиленип турат. Демек ушул загрузки деген папканын ичине түшөт. Кайсы папканын ичине түшкөндүгүн билүү үчүн бул жактан дагы карасак болот. Этот компьютер деген этот компьютердин ичинде загрузки деген папканын ичине түшөт экен. Бул жерден сохранить дегенди басабыз. Сохранить дегенди басканыбызда бул жака скачать этилди. Бул файл биздин компьютерде загрузки деген папканын ичине түштү. Андан кийин бул жерде жаап коебуз. Тапшырманы көчүрүп алуу үчүн тапшырма дегенди басабыз. Тапшырма дегенди басканыбызда бул жакта биз окуучуларга берилүүчү тапшырмалар чыгат. Бул маалыматты дагы көчүрүп алуу үчүн бул жерден скачать дегенди басабыз. Жанагындай эле бул жерден сохранить дегенди бассак көчүрүлөт. Андан кийин бул вкладканы дагы жаап коебуз. Сабактардын иштелмесин көчүрүп алуу үчүн сабактардын иштелмеси дегенди басабыз. Бул жактан иштелме чыгат. Иштелмени өзүбүзгө көчүрүп алуу үчүн скачать дегенди басабыз. Жанагындай эле сохранить дегенди басып коебуз. Андан кийин кайра вкладканы жабабыз. Презентацияны көчүрүп алуу үчүн презентация дегенди басабыз. Бул жака автоматтык түрдө презентация көчүрүлөт. Ушундай кылып ар бир тема боюнча видео сабакты көрүп, тесттик суроолорго жооп берүү менен сабактын материалдарын өзүбүзгө көчүрүп алууга мүмкүнчүлүк бар. Андан кийинки темага өтүү үчүн кийинки деген баскычты басабыз. Кийинки деген баскычты басканыбызда кийинки темага өтөт. Маалыматтык процесстер азыр бул 7-класс. Ушул маалыматтык процесстер боюнча экинчи тема кетип атат. Бул жерде дагы жанагындай эле тесттик суроолорго жооп беребиз. Бул жерде маалыматты алуу, сактоо, иштетүү жана берүү процесси бул маалыматтык процесстер. Бул жерден биз жоопту белгилегенибизде бул жакта тапшыр деген баскыч активдештирилет. Тапшыр дегенди басабыз. Бул жерде туура болсо 1 упайдан 1 упайды алдык. Качан гана айлана чөйрөнү сезүү органыбыз менен сезүүдө маалыматты сактайбыз, маалыматты иштетебиз, маалымат алабыз. Мисалы маалымат алабыз дегенде тапшыр, бул жерден туура. Ушундай кылып тесттик суроолорго бул жерде дагы жадагы биринчи темадагыдай эле экинчи тема боюнча дагы видео сабакты көрөбүз. Видео сабакты бөлүшүү үчүн поделиться дегенди басабыз. Төмөн жактан тесттик суроолорго жооп беребиз. Жооп бергенибизде бизге ар бир суроо боюнча алган упайыбыз көрүнүп турат. Андан кийин бул жактан жанагы биринчи темадагыдай эле сабактын материалдарын көчүрүп алсак болот өзүбүзгө. Андан кийин кийинки дегенди бассак, ушул 7-класс боюнча эле текстик маалыматты коддоо деген темага өтөбүз. 7-класстын бардык материалдарын көрүп, окуп, тесттик суроолорго жооп бергенден кийин 8-класска өтөбүз. Андан кийин 8-класстын материалдарын көрүп, тесттик суроолоруна жооп бергенден кийин 9-класска өтөбүз. 9-класстын дагы бардык материалдарын көрүп, тесттик суроолоруна жооп бергенден кийин биз сертификат, эгерде жетиштүү балл ала алсак, анда сертификатка ээ болобуз. Ар бир тема боюнча жооп бергенден кийин бул жакта сабактын материалдарын өзүбүзгө көчүрүп алып, өтүлүүчү сабактарыбызда колдонсок болот. Ушундай кылып аткарабыз. Азыр бул жерден мен тесттик суроолордун баарына жооп берип көрөм. Сертификатты кантип алуу боюнча көрсөтүп кетемин. Бардык класстар боюнча бардык маалыматтарды окуп, тесттик суроолорго жооп бергенден кийин бизде ушундай болуп кийинки деген баскыч иштебей калат. Андан кийин өйдө жака жогору барсак, бул жакта талкуулоо деген бар. Эгерде кайсы бир тема боюнча талкуу жүргүзүүнү каалай турган болсок, анда талкуулоо дегенди басабыз. Талкуулоо дегенди баскандан кийин бул жерден бардык талкуулорду көрсөк болот. Бул жакта талкууларды табуу деп турат. Постторго кызыгуу постторду көрсөк болот. Эгерде өзүбүз кандайдыр бир пост жазууну кааласак, анда бул жерден
пост кошуу дегенди басып өзүбүздүн постту калтырып койсок болот. Ал эми кийинки баскыч прогресс дегенди баса турган болсок, бул жакта биздин топтогон балыбыз чыгат. Бул жерден канча бал алганыбыз бул жакта ар бир класс боюнча көрсөтүлүп турат. Мисалы 7 класс боюнча 23 суроонун 22сине туура жооп бериппиз. Башкача айтканда 96% алыппыз. 8 класс боюнча 17 суроонун 17сине жооп бериппиз. 100% жооп бериппиз туура. Ал эми 9 класс боюнча 14 суроонун 14-үнө туура жооп бериппиз. Бул 100%. Демек, бул жакта диаграмма түрүндө дагы көрсөтүлүп турат, мамча түрүндө. Андан кийин биз сертификатты алуу үчүн бул жерде сертификат талап кылуу деген баскычты басабыз. Сертификат талап кылуу деген баскычты басканыбызда бул жерде сертификатты көрсөт деген баскыч пайда болот. Ушул сертификатты көрсөт деген баскычты басканыбызда биздин сертификатыбыз төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жакта жетишкен студенттин кийинки жетишкендиктерин тааныйт деп турат. Бул жакта биздин ушул жетишкендигибиз, биздин аты жөнүбүз чыгат. Ушундай болуп сертификатка ээ болобуз. Бул сертификатты чыгарып алуу үчүн өзүбүзгө бул жерден бул сертификатты өзүбүзгө чыгарып алуу үчүн же көчүрүп алуу үчүн бул жерде print certificate деп турат. Ушул баскычты басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Демек, бул жерден биз принтерден сертификатыбызды чыгарып алсак болот экен. Бул жерден биз печать дегенди баса турган болсок, бул сертификат принтерден бизге кагазга чыгат. Ушундай кылып курска катталып, курстагы сабактардын материалдарын өзүбүзгө көчүрүп алып, жана курстагы суроолорго жооп берүү менен сертификатка ээ болуп, ошол сабактын материалдарын өзүбүздүн сабагыбызда колдонсок болот. Ал эми кийинки курстарды көрүү үчүн бул жерден эми бул вкладканы жаап койсок боло берет. Вкладканы жабабыз. Кийинки курстардын тизмегин көрүү үчүн бул жакта өйдө жакта курстардын каталогу деген бар. Ушул курстардын каталогу дегенди басканыбызда кайрадан бизге курстардын каталогу чыгат. Бул жактан кийинки курстарды тандап, биринчи курста көрсөтүлгөндөй эле бардык материалдарды окуп, көрүп, тесттик суроолоруна жооп берип, сабактын материалдарын өзүбүзгө көчүрүп алып колдонсок болот. Ушундай кылып бардык курстарды көрүү менен өзүбүзгө керектүү материалдардын баарын алууга чоң мүмкүнчүлүк бар экен. Бул сайтта телефондо деле ушундай эле жол менен катталып, телефон менен катталганда дагы Google Chrome'ду ишке киргизели, ошо компьютерде кандай катталган болсо, ошондой эле тартипте катталып, курстун бардык маалыматтарын көрүп, сертификатка ээ болсок болот.